медиада ар жуманын шаршемби күндөрү саат 2-де ден соолук программасы. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү, эфирде ден соолук берүүсү. Бүгүн биз кант диабети оорусу жөнүндө сөз кылабыз. Кант диабети оорусунун чыгуу себептери, алардын балдарда кездешүүсү, алгачкы белгилери, ошондой эле дарылоо жолдору биздин аймактагы бул оору боюнча абал туурасында сөз кылуу үчүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Анда сиздерди тааныштыра кетейин. Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун эндокринолог дарыгери Гүлмира Асанова, ошондой эле ден соолукту чыңдоо канасынын адиси Мавлюда Асанова. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу радио угуучулар, белгилей кетейин, бул берүүбүз ЮНИСЕФ уюмунун колдоосу астында Баткен облусунда ишке ашып жаткан балдардын жана аялдардын бакубатчылыгын, коопсуздугун камсыз кылуу долбоорунун алкагында уюштурулууда. Анда алгачкы суроомду Гүлмира сизге берсем, ушул мындай акыркы учурда оорулар жашарып атат да. Көп эле ооруларды, мисалы үчүн жаштардын, ал эле эмес балдардан дагы кезиктирип атабыз. Ушул кант диабети мурда мындай көбүнчө чоңдордо катталса, азыркы учурда балдарда да катталып атат. Ушул оорулардын жашаруу себебине токтолсоңуз. Саламатсыздарбы? Кант диабети бул айыкпас өнөкөт оорулардын катарына кирет. Алардын түрү болот. Биринчи тип, экинчи тип гестационный диабет, анын башка түрлөрү деп бөлүнөт. Биринчи тип именно сиз айткан жаш балдарда кездешет. Анын бирден бир себеби болуп, именно уйку безинин инсулиндин чыкпай калышынан пайда болот. Ал үчүн албетте себептери болот. Мунун бирден бир себеби азыркы учурда баягындай курч инфекциялык оорулардын негизинде ОРВИден кийин деле уйку бези жабыркаса, андан кийин деле пайда болуп калат. Же катуу стресстен именно уйку бези жабыркалганда инсулин чыкпай калат. Ошол себептен пайда болот биринчи түрү. Экинчи түрү бул чоң адамдарда 40 жаштан ашканда. Сиз айткандай эле жашарып кетип атат. Азыр 30 жаштан ашкандарда деле инсулин кант диабети пайда болуп жатат. Ошол жашарып кеткенине байланыштуу экинчи тибин именно 40 жаштан эмес, 30 жаштан жогорку адамдарда деле кездешет. Ошон үчүн экинчи типке кирет. Ал биринчи типтен экинчи типтин айырмасы, экинчи типтегилерде инсулин өздөрүнөн чыгат. Аларды дары менен эле лечение кылса болот. Бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин именно ошол дары таасир бербей калганда, анда алар деле инсулинге өтүшкө туура келет. Андан кийин гестационный диабет деген бар. Ал балдар, кош бойлуу аялдар боюнда бар учурунда гана пайда болот, төрөгөндөн кийин кайра айыгып кетет. Башка түрлөрү болсо, бул башка эндокриндик оорулар учурунда пайда боло турган кант диабеттин түрлөрү. Ал 1000ден 1 десек деле болот, же миллиондон 1 учурда гана кездешет, анчалык кездешпейт. Айтып кете турган нерсе, биринчи түрү сиз айткандай ал деле жашарып келе жатат. Баткен область шаары боюнча, область боюнча алып караганда 150гө жетип калды жаш балдардын ооруганы. Бирок анын ичинен именно 16 жашка чейинкилер 70ке жеткен. Алар биринчи түрү башталгандан баштап эле, кант диабети коюлгандан баштап эле уже инсулин ала башташат. Себеби алардын организминде инсулин чыкпайт. Аны замена кылат да. Бир күндө 5 жолу өздөрүнө уйку сайышат. Аны биринчи жолу диагноз коюлганда дароо эле больницага жаткызып, именно школа диабета деп коет. Ошону үйрөтөт. Кантип инсулинди сайыш керек, кандай тамактарды жеш керек, кантип өлчөш керек, ошонун баарын больницада үйрөтөт. Анан ушул кант диабетинин балдарда кездешип атпайбы? Ошону ата-энеси кантип байкаса болот баласы кант диабети менен жабыркап баштаганын? Кант диабетинин белгилери. Биринчи эле белгилери бул суусоо, чаңкоо, көптө бат-баттан суу ичүү, анан бат-баттан зара кылуу. Ушул эң негизги 3 белгилери болуп эсептелет. Бирок азыркы учурда бессимптомный белги жок эле пайда болгондо учурлар болот да. Башка оорунун артына жашынып калган учур пайда болуп атат. Мисалы үчүн аппендицит, острый аппендицит деп коет, баягындай острый живот. Кокус эле баягындай кусуп, ичип өтүп, температура болуп келип, баягындай инфекциялык оорулар менен мындай кандай десем, дарыланып жүрүп эле кокус эле сахарын текшергенде, кантын текшергенде жогору чыгып, бийик чыгып калып атат да. Ошондой учурлар да көп кездешет.
классический именно оозу кургап, көп зара кылып, көп суу ичип калган учурлары деле болот. Анда дароо эле сахарга текшергенде, кантын текшергенде бийик чыгат. Ошентип аныктаса болот. Анан байкаганы түнүгө көп зара кыла баштайт да. Ата энеси ошонун эме кылса болот. Анан көп суу ичип, ошентип анан алсырап, бир нерсеге кызыгуу жок, мындай слабость болуп, өзүн жаман сезе баштайт. Мисалы ушул кант диабети менен балдар мындай кээде эле оорушат го. Көпчүлүк балдарда бул оору мындай тараган эмес дейли, бирок акыркы учурда балдарда дагы кезигип атат экен. Бирок ага маани бербеген ата энелер да көп да. Мисалы үчүн балдарынын ооруса, ошол жанагы оорунун белгилерине жараша эле кусса, же ичип өтсө, же болбосо жөтөлсө, ошого жараша эле дарылатып жүргөн ата энелер көп. Анан ушул оорунун балдарда кантип аныктоо, анын алгачкы белгилери жөнүндө мындай элге маалымат дагы аябай зарыл экен да. Ушул кант диабетинин белгилери жөнүндө, аны аныктоо жөнүндө элдин маалымдуулугун арттыруу боюнча бир иштер жүрүп атабы? Жүрүп атат, саламатсыздарбы? Бизде областтык жана райондук ден соолук чыңдоо кабинеттери жылдык планга киргизет, жыл сайын иш чараларды өткөрөт айлык ден соолук комитеттери менен биргеликте. Бул 14 ноябрь бүткүл дүйнөлүк кант оорусуна каршы күрөшүү күнү деп белгиленген. Ошого байланыштуу айлык ден соолук комитеттеринде ошол айылдагы элдерге маалыматтар жеткирилет. Ошол күнгө карата акциялар да уюштурулуп келет. Бардык область боюнча бардык айылдык ден соолукту чыңдоо кабинеттери жана айылдык ден соолук кабинеттери, комитеттери бардыгы чогуу иш алып барып атат. Жакшы. Анан ушул ооруну аныктоо жолдору жөнүндө айтсаңыздар да. Оору кантип аныкталат? Баладабы, чоңдобу? Анан нормалары, канттын организмдеги нормалары кандай болуш керек? Кантты аныктоо үчүн атайын глюкометр деген аппарат бар. Ал биздин лабораторияда бекер эле текшерилет. Канды ач карын аныктайт, анан ток карын тамак жегенден кийин 2 саат аныкташ керек. Өзүнүн нормалары болот. Мисалы үчүн ач карын 6-5ден ылдый болуш керек. Ток карынга 7-8ден ылдый болуш керек нормада. Эгер ошол бузулган болсо, значит кант диабети болуу коркунучу чоң. Именно ошол кант диабетин билүү үчүн 3 айлык сахар деп коет, гликогемоглобин. Ошону тапшыруу керек. Ал деле биздин лабораторияда бар. Аны тапшырып аныктайбыз. Эгер ошол 6-5ден жогору болсо, ал дегени 3 ай ичинде оорулууда больнойдо сахары жогорку болду деген диагноз коюлуп, кант диабети деп диагноз коюлат. 3 айлык сахарды аныктайбыз. Жаш балдарда болсо эми С-пептид деген анализ бар, гормон. Аны тапшырыш керек сөзсүз. Именно инсулини чыгып атабы, чыкпай атабы ошону билүү үчүн. Анан ошол ач карын, ток карын, С-пептид, гликогемоглобинди аныктагандан кийин кант диабети деп диагноз коюлат. Анан дарылоо кандай жүргүзүлөт? Жаш балдарда айткандай эле диагнозду койгондон кийин эле инсулинге өткөзөбүз. Дароо больницага, коррекцияга. Алардын организминде инсулин чыкпайт. Инсулин чыкпайт дегени инсулин албаса, балдар кокус комага түшүп калышы мүмкүн. Сахары жогору болуп, 30га чыгып кетип, өзүнү билбей кусуп, комага түшүп калышы мүмкүн. Дароо эле больницага жаткызыш керек. Себеби ал билбейт да инсулин кантип алышты, кантип сайышты, эмне тамак жешти, жебешти. Ошонун баарын больницадан үйрөнөт. Азыр менде мындай ачык булактардагы маалыматтарды карасам, бизде Кыргызстанда ушу 1000ге жакын бала ушу инсулинге муктаж экен да, инсулин алышат экен да. Бул аларга акысыз берилеби? Ооба, өкмөт тарабынан акысыз берилет. Инсулиндин түрлөрү бар. Көпкө таасир берүүчү 24 саатка, андан кийин орточо таасир 12 саатка, андан кийин кыска таасир берүүчү болуп бөлүнөт. Ошолордун бардыгы бар. Бирок акыркы убакта бизде бандай көпкө таасир берүүчү инсулиндин жетишсиздиги байкалып жатат. Ошон үчүн орточо таасир берүүчү түрү левимир менен азыркы учурда наварапид жаш балдарга берилип жатат. Анан ушул жаш балдарда кезиккен учурда алардын окуусу кандай болот? Мисалы, аларга инсулинди ким жакындары саят да аларга үйрөтөсүңөр да? Ооба. Айткандай эле биринчи түрүн аныктагандан кийин, эгер жаш бала боло турган болсо, 16 жашка чейинки ата энеси кошо алып жатат больницада, ата энесин да үйрөтөт да. Себеби жаш бала үчүн биринчи стресс болушу мүмкүн. Түшүнбөйт, коркот, укол саясың десе, ар кандай ойлор болушу мүмкүн. Ата энесине жакшы сабакты өтүп бериш керек да. Ата энеси өзү контролдоп, өзү сайып турат.
Анан ушул үй бүлөлөр менен дагы кандай иш алып барасыңар да? Мисалы үчүн ошол балдар 5 маал 4 маал дегендей денесине ушундай ийне алса, алардын жана тамактануусу боюнча түшүндүрүштери жүрүп турса керек. Бул кант диабети кандын өлчөмүндөгү канттын бирдей сактап туруш үчүн бизде негизи туура тамактануу керек да. Туура тамактануу дегенде жашылча жемиштерди көп жеш керек. Мөмө жемишке караганда дагы жашылча жемиштерди азыр көбүнчө бизде кант жеп калды. Жаш балдарда дагы кантты көп сүйөт да бизде. Ооруну дарылагандан көрө анын алдын алган жакшы дейт. Ошон үчүн ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Тамак жегенде жеген тамагыбыздын 50% жашылча жемиштен жасалган салаттан туруш керек да. 25% белоктон туруш керек. Ошону түшүндүрүп, ал эле эмес, жашоо образындагы активдүү жашоо образын колдонуш керек. Тынбай кыймылда болуп туруш керек. Стресске жакын болбош керек. Өзүн адам эркин алып жүрүш керек. Ошол алдын алуу жолдорун биз ата энелерге, ошол жарандарга түшүндүрүп келатабыз. Эң негизгиси бул жашылча жемиштерди, анан ошол кара нанды, эленбеген ун деп коет го, кара нанды пайдаланууга өтүшүбүз керек да. Ушуну менен биз канттын өлчөмүн бирдей сактап турганга эң жакшы кадамдар болуп эсептелет да. Балдар мындай өзгөчө кичине балдар өтө таттууларга жакын болот эмеспи? Демек аларга такыр мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Түшүнүктүү. Анан негизи балдарды бул оорудан айыктырса болобу? Азыркы учурда жок. Бүткүл дүйнө боюнча эми боло элек инсулин менен эле лечение кылып келе жатышат. Өмүр бою ушул оору менен күрөшүп, инсулин алып, анан кийин ошол тамактануу, жашоо образын өзгөртүп жашаш керек да. Ошого калыптандырып, Анан ушул жерде айтып кетүүчү нерсе экинчи түрү, кант диабетинин экинчи түрү дегенибиз, аны биз өзүбүз контролдо алабыз да. Ооруган адам контролдо алса болот, нормага түшүрүп алса болот. Ал дегени туура жашоо образын кылып, күнүнө жок дегенде, эгер жүрөк кан тамыр оорулары жок болсо, жарым сааттан 1 саатка чейин басса болот жөө. Эгер эмес жүрөк кан тамырлары бар боло турган адамга жумасына 3 жолу жарым сааттан күнүнө басыш керек. Анан тамак жегенде тамакты тоюп жебеш керек, аз-аздан жеш керек. Мындайча айтканда, порциясын азайтыш керек. Бул дагы бул эже айтып кетти, тарелка методу деп. Ошол 50% жашылча жемиш болуш керек. Бандай эмеле салат. Ошонун 3төн 1 углевод, 3төн 1 белок болуш керек. Мындайча айтканда 3төн 1 плов, аш, андан кийин эмеси 3төн 1 бетиндеги эти. Ошондой жешке эмеге өтүш керек да. Сахар болгон адам, кант диабети менен жабыркаган адам өзүнүн туура кандай десем, айыкпайт дегени менен жашоо образын өзгөртсө, эч бир органына зыян тийбей, жакшы, татыктуу жашаса болот. Кээ бирлер мондай да, биринчи кант диабетин деп диагноз койгондон кийин ошону менен дары жазып берсең, 1 ай ичип же 2 ай ичип ичпей коет, келишпей коет да. Барсаң эле дары ич дейт врач, андан көрө дары ичпейм, мен өзүм контролдоп жүрө берем деп. Бирок билишпейт, себеби канда канттын деңгээли көбөйгөндө эч жерди оорутпайт. Оозу чаңкайт, суусайт, эч жерим оорубайт го деп келбей жүрүшө берет да. Кокус жүрөгү катуу ооруп, инфаркт же болбосо инсульт болгондон кийин анан келишет да. Ушундай болуп калдым деп уже кабылдоолору чагылган, билингенден кийин келишет. Ошолорго жеткирбөө үчүн убагында врач жазып берген дарыны ичүү керек. Өзү үчүн, мындайча айтканда, жашоо үчүн күрөшүп, татыктуу жашаш керек. Ошол кант диабети кайсы органдарды көбүрөөк жабыркатат да? Ошол эгер нормаларды, жанагы эрежелерди сактабаса. Кант диабети көбүнчө көздү. Кант диабети бардык органдарды жабыркатат. Себеби канда кант көбөйүп кеткени бул бардык органдарга зыян берет. Себеби кан тамыр бардык органда бар да. Бүт органды айланып, бирок майда кан тамырлар именно көздө болгон үчүн көздү, бөйрөктү, анан кийин бутту жабыркатып, бара-бара көз бара-бара көрбөй калуусу мүмкүн. Бөйрөк бара-бара отказ берип, гемодиализге түшүп калышы мүмкүн. Анан буттар жабыркайт. Бутта диабетическая стопа деп коет. Бутун кестирүүгө туура келет, ошондой болуп калат. Ошолорго жеткирбөө үчүн дарыны убагында ичип,
режим кармаса алга жетпейт. Салмакты дагы тең салмактуулукта сакташ керек да, толуп кетпеш керек адам. Толуп кетпеш керек, өзүнүн ошол нормасында сактап жүрүш керек. Даже арыкташ керек. Если сахар менен ооруган адам жумасына 1,5 килограммдан салмак таштаганга үйрөнүш керек да. Өзүнө бул сахардын нормасын бирдей алып жүргөнгө жакшы шарт түзөт да. Ушул дарыгер жазып берген дарыларды убагында ичип, анан ошол сергек жашоо образын калыптандырып, жашоосунда анан туура тамактанып жүрсө, демек бул оорунун коркунучу жок. Тамеки дагы тартпас, ошондой терс сапаттарын жоюуга туура келет. Дагы кандай нерселерден алыс болуш керек? Мисалы, ошо спирт ичимдик, спирт ичимдиктер, тамеки тартпаш керек, стресстен, мындай конфликттерден алыс жүрүш керек, өзүн мындай эркин жүрүш керек да, конфликтке барбай. Конфликт бар жерге лучше барбай койсо дагы жакшы да. Анан өтө кубанып, өтө кайгырып деген эмелери дагы бар го. Өзүн бирдей темпте алып жүрүш керек да. Ошондо сахарды сактап жүрөт. Эми бул чоңдор десең өзүнүн ден соолугу үчүн ушул нерселерди сактайт деңиз, а бирок балдар түшүнбөстүк кылат да. Балдарда мындай кандай болуп атат? Алар мисалы үчүн бала бакчага барат, мектепке барат, алар 4 мал 5 мал ошо инсулин алыш керек болсо, анан мектепте бир туура эмес нерсе, таттууларды жеп алышы мүмкүн, ошондо алардын ар дайым жанында ушул көзөмөлдөп жакындары жүрүш керек болуп атабы? Ошондой болуп калат. Ата энесине көбүрөөк мындай жоопкерчилик түшүк болуп калат. Себеби дайым контролдоп туруш керек баласыны. Бирок баягындай аппарат деме менен дайыма өлчөп турат мектептерде. Деле өзү өлчөп, өзү сайып үйрөнгөн балдар бар. Бир аз мындай чоңойгон сайын балага бул нерсени өзүнө үйрөтүп, түшүндүрүп койсо болот, демек. Түшүнүктүү. Анан ушул мамлекет тарабынан ошо кант диабети менен ооруган чоңдорго же болбосо балдарга кандай жеңилдиктер бар? Жеңилдиктер чоң адамдарга бул баягы кантты түшүрүүчү дарыларды ОМС аркылуу 50%, 40% мындай жардамга жазып берсек болот. Аптекадан арзаныраак алышат. Андан кийин баягы кантты өлчөөчү аппараттын полоскасына ошого деле рецепт жазылат, аны деле арзаныраак алса болот. Андан кийин жаш балдарга инсулинди, чоңдорго деле инсулин алгандар деле бар да, аларга деле өкмөт бекер камсыз кылып бере алат. Анан биздин аймакта бул оору боюнча абал кандай болуп атат? Жыл сайын азайып атабы, көбөйүп атабы? Балдарда кандай болуп атат мисалы? Жыл сайын көбөйүп кетип атат. Мындайча айтканда, айрыкча чоңдордо, жашарды деген 30 жаштан жогорку эле адамдарда пайда болуп атат. Жаш балдарда деле көбөйүп атат бара-бара. Айтып калышат да, мурда 1 айылда 1-2 эле адам сахар болчу, азыр 1 айылда жок дегенде 100гө жетип калат деп мондай көп да. Бул жерде айтып кетүү керек, көбү билишпейт сахар экенин. Кокус эле азыр эме болуп атпайбы? Февраль айында баягы эркектерди текшерүү эме болду, кокус эле аныкталып калат да. Эч кандай белги жок. Айтып кеткендей, белги бербеген сахардын түрү көбүрөөк пайда болуп кетип атат да. Кокус эле сахарын текшергенде кантин жогору чыгып, мага консультацияга келген оорулуулар көп болуп атат. Ошон үчүн эгер ушул жерде айтып кетүү керек, өзүңүздө көп суусасаңыз, көп зара кылсаңыз, көп суу ичсеңиз, өзүңүздө ашыкча салмактуулукту байкасаңыз, кенде ата энеңизде, бир туугандарда кант диабети оорусу болсо, сөзсүз келип үй бүлөлүк дарыгерге же биздин ооруканага келип канттын деңгээлин текшерсе болот. Бул дегени алдын алуу. Канча эртерээк аныктаса, ошончо өзү үчүн оорулууга көп плюс болот. Оорунун көбөйүүсүнө эмне себеп болуп атат? Кант диабетини алып келүүчү себептердин көптүгү бул стресс биринчи очередде, ашыкча салмактуулук, аз кыймылдуулук, анан туура эмес тамактануу. Ушунун баары кант диабетине алып келип атат. Түшүнүктүү. Демек, бул оорунун алдын алсак болот. Алдын алсак болот. Эгер өзүңүздө ашыкча салмактуулукту байкасаңыз, анда туура тамактанып, салмакты түшүрүү керек. Стресс эмеден өзүнү кармоо керек, көп конфликтный эмелерге жолукпаш керек. Анан эгер симптомдор, белгилерди өзүңүздө байкашыңыз менен алдамыраак эмеге, үй бүлөлүк дарыгерге же болбосо эндокринологко кайрылып консультация алуу керек. Рахмат. Эң сонун жакшы кеңештер болду. Сиздерге убакыт бөлүп келип ушул биздин
эфирдин көрүүчүлөрүнө ушундай кеңештериңиздер менен бөлүшүп кеткен үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүсү, эфирде ден соолук берүүсү болду. Аны мен Чолпон Бердикулова алып бардым. Бүгүн бизде конокто Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун эндокринолог дарыгери Гүлмира Асанова жана ден соолукту чыңдоо канасынын адиси Мавлюда Асановалар конокто болушту. Биз бүгүн ошол кант диабети жана анын балдарда кездешүүсү жөнүндө сөз кылдык. Белгилей кетейин, бул берүүбүз ЮНИСЕФ уюмунун колдоосу астында ошол Баткен облусунда ишке ашып жаткан балдардын жана аялдардын коопсуздугун жана бакубатчылыгын камсыз кылуу долбоорунун алкагында даярдалды. Эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.